Экинчи маселе. Инвентаризация кылуу боюнча жерлерибизде бир топ маселе көтөрөбүз. Аламүдүн районунан бир жергиликтүү кеңеш депутаты кайрылды мага. Мына ошо Аламүдүн районунун Маевка айылында Маевка айыл өкмөтүнүн 75 000 гектар жайыт жерин айыл өкмөттүн башчысы өз каалагандай жеке менчикке, турак жайга жана башкага берген. Жайыт жери баш мыйзамга ылайык, бул мамлекеттин гана менчиги. Ал эч кимге ижарага дагы көп жылга, жеке менчикке дагы берилбейт. Бул түздөн түз мыйзам бузуу. Андан сырткары Кыргыз гидро материалдарды иликтөө боюнча Кыргыз Гипроземге тапшырма бергенде, ошол жерден сууга жана башка бекитип койгон 60 гектардан ашык жер чыккан. Мындайча айтканда, ошол 60 000 гектар жердин жыл сайын түшүүчү салыгы жана башка төлөмдөр, аренда, мунун бардыгы бекитип келген 15 жылдан ашык. Мына ошолор боюнча урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт өкүлү, мен дагы жол кайрылып кетем. Инвентаризацияны тездетиш керек. Бизде канча миң гектар жайыт бар, канча миң гектар сугат, кайракы жерибиз бар. Ошонун бардыгын категориясын аныктап, бизге так маалымат болуш керек.